Номер 1 шаардык клиникасы канчалаган бейтаптарды кабыл алып, алардын дартына даба болуп келет. Мына ушул ден соолук жайында 35 жылдан бери эмгектенип, көптөгөн адамдардын алкышына ээ болуп келген хирург профессор Акылбек Мусаев дарыгерликти эң башкы орунга коюп, бул кесипке баш оту менен берилген. Антиружан болгондон биз баардыгы өзүнүн кандай проблемаларыбыз бар. Турмушта үйдө, башка жактарда проблема бар. Бирок операция жасап атканда, операция кирип операция жасап атканда проблема деген токтош керек да. Мен полностью корчуп айткандай, полностью отключать этип кылам да. Мен ал проблеманын баарысы тиякта калат дагы. Менин проблемам эптеп ушу операцияны ийгиликтүү бүтүрүп, эптеп ушу операция жасап аткан кишини сакайтып кеткенге, аман алып калганга ушуга келем. Ошондо мен баардыгын унутуп калам. Эң негизгиси эле бейтаптардын саламаттыгына тынчсызданган өмүр сакчысы ооруканада хирургия боюнча мурун жылына 250-300 адам операция болсо, азыр 5000ге жакын оорулуу кайрылат дейт. Аны дарыгер учурда диагностика көбөйүп жаткандыгы, ага байланыштуу өт, бөйрөк оорулары да аныкталып, операцияга муктаждардын саны да көбөйүп жаткандыгы. Ошондой эле санитардык эпидемиологиялык көзөмөл начар болуп, малдын ар кандай жугуштуу ооруларынан жабыркагандардын саны көбөйгөндүгү менен байланыштырат. Ага катар жергиликтүү ооруканаларда операциялардын жасалбагандыгы, бейтаптардын дароо эле шаарга келиши. Экологиянын бузулгандыгына байланышы бар бул. Ооруган кишилер эметти. Экинчиден, мисалга сокур чеги болобу, же болбосо өт болобу, же болбосо мындай орточо деңгээлдеги операцияларды райондун борборунда, областтын борборунда жасаучулар, Советтер Союзу учурунда. Азыркы учурда анын баары токтоп калып, почти токтоп барды дагы. Көпчүлүгү жок, жада калса сокур чеги болсо дагы ушу шаарга келип, ушу Бишкекте операция жасаганга аракеттешет. Эмне себептен ошол болуп? Демек, значит, ошол учурда, азыркы учурда ошол райондо, областта иштеген хирургдардын деңгээли жетишерлик эмес болуп атат го дейм. Ошон үчүн эл ошолорго, ал жердеги хирургдарга ишенбей, ояндан көрүп мен бул борборго келейин деп бияка жасатып атат. Биз ошону бул ситуацияны оңдош үчүн ошол жакты биз эметишибиз керек. Деңгээли эмнеден жетишпей атат булар? Каражаттын начарлыгы, жанагы инструменттердин начарлыгынан болуп атканда, ошон үчүн бул жакшы операциялар эме. Ошон үчүн баягы айлыктын астыгынан балким жакшы врачтар аякта калбай, же бияка келип борборго, же болбосо жанагы мисалга көп биздин азыр биздин специалисттер Казакстанда, Россияда иштеп атышпайбы? Айлыктар көп деп. Балким ошол жакка кетип калат. Ошон үчүн эметип атат. Көбүнчө кайсы оорулар? Эми хирург болгондон кийин, хирургия жөнүндө сүйлөп атканда, негизинен бизде эң көп оору бул операцияны эң көп жасаган бул өттөгү таш. Бул дүйнөдөгү тенденция, дүйнө жүзү боюнча бул операция эң көп жасалат. Ошондой эле бизде Кыргызстанда көп жасалат, аябай көп. Ооруканада операциялар кол менен жасалгандан тышкары, видеолакроскопиялык ыкма менен да жасалат. Бул аппараттын жардамы менен бейтаптардын өтүндөгү таштарды кеспей эле лазердик жол менен алса болот. Ичтеги органдардын абалы экран аркылуу дарыгерге көрүнөт. Анан ал жабдыктын куралдары аркылуу кеспей операция жасайт. Мында денеде такта калбайт. Бул аппарат, бул жерде экран, бул экран боюнча жанагы киргизип турба сыяктуу болгон эмелер болот. Порт деп коет. Ошо портторду киргизгенден кийин ошонун баардыгы ичтеги эменин баардыгы экранга чыгат. Анан иштегенде ошо экранга карап, экран боюнча иштейбиз да. Бул жөнөкөй аппараттардын бири. Буга негизинен өт башчык жасалганга, жанагы аялдарда киста деп коет, ошо кисталарды алганга эметилген. Мындан оор операциялар жасалат, ашкасан операциялар жасалат, ашкасанды алган, же болбосо толугу менен алган, боорго жасалган. Ага киши башкача аппараттар колдонулат да. Ага более сложный аппараттар болот. Эки каршы кымбат турат дагы, бизде андай мүмкүнчүлүк, андай аппараттарды алганга бизде азырынча андай мүмкүнчүлүктөр жок. Колу жеңил хирургка кайрылгандар жеке эле Кыргызстандан эмес, жакынкы кошуна мамлекеттерден да келишүүдө. Нургиз Кенжебаев Алматыдан келип өтүнөн таш алдырды. Ага лакроскопиялык ыкма менен операция жасалган. Ал азыр саламаттыгына канааттанат.
Бұл жаққа бірінші емес, екінші рет келдім. Былтыр мен қызымды алып келгем. Тура осы неге. Осы хирургическое отделениеге. Ол кезде қызымның бауырына эхинококк деген ауру шығып, соны осы кісілер операция жасап алған. Удачный өте жақсы өтті. Қазір қызым Алматыда колледжде оқып жатыр. Сосын биыл өзім ауырдым. Сосын қайттан бұл кісінің мен телефоны бар. Таныс болып қалдым да қайттан звондадым осы кісіге. Ақылбек аға, осылай мен ауырып тұрмын, өтім ауырып жүр деп келді деді, келдім. Соны тексерді. Саған осындай операция жасайын деді, лапароскопический. Осындай күні келді, келдім. Міне, результат 4-5 күн болды жатқаныма. Жақсы. Құдай қаласа, 1-2 күннен кейін қайтам. Акылбек Мусаев көптөгөн оорулуулардын дартына даба болду. Адаттан өзгөчө татаал операцияларды да жасайт. Операцияга алсак көк боору аябай чоң, көлөмү аябай чоң экен, анан ичинде аябай көп кичинекей экен абсцесс деп коет да, гнойник деп коет. Ошондо абсцесстер аябай көп экен. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда бир чоң эле бир мешок болуп, көк боор. Ичи толтура илинген да. Ошондон бери мына көк бооруну алып салдык, 3 күн болду операциядан кийин. Азыр уже туруп басып, температурасы нормализация этилип калды. Мындай буюрса, баягы операциядан кийинки эмеси тенденциясы жакшы. Мен өзүм Дарыгердин негизги эле тилегени бейтаптын операциядан кийинки оңолуп кетиши. Андыктан дем алыш күндөрү да иштебесек, ооруканага келбесек тынчтана албайм дейт. Дем алыш күнү баардыгыбыз тең үч жерге келебиз. Биз иштебейбиз, жумушка келбешибиз. Бирок баардыгыбыз тең жумушка келебиз. Жумушка келип, баягы оорулардын баарысын карап бир сыйра. Операция жасаган кишилердин баарысына жанагы повязкаларды алмаштырып, тияк бягын эметип коюп туруп, назначениялардын баарысын тактап коюп туруп, анан үйгө кетебиз. Бул бизде көнүмүш адат болуп калган да ошого. Өмүр бою почти мен бир 30 жылдан бери ушул арасында жүрөм. Ошо баардык тең ошондой. Азыр бизден келаткан, кийин келаткан жаштардын баардыгын биз ошого үйрөткөнбүз. Ошондой болуп калышкан. Алар да ушундай да. Алар келип ошо дем алыш күндөрдө 1 саат, 2 саат ушул жерде жүрүп, жумуштарын бүтүрүп туруп, анан өх дегенден кийин буюрса баардык тең нормалдуу экен. Билер жакшы болуп калыптыр деп анан кийин барып санаасы тынып, тынчып анан кийин үйлөрүнө кетишет да. Но ушундай киши мен ойлойм, эгерде ушундай баардыгы тең ушундай мамиле кылса, анча ийгилик болот, өсүшөнү иш болот деп. Азыр альвеококкоз деп аталган жугуштуу оору көп катталып жатат. Бул дарт эхинококкоздун бир түрү. 7-8 жылдан бери анын саны геометриялык прогрессияда көбөйүүдө. Ага дарыгер өтө тынчсызданат. Альвеококкоз бул паразиттардык оору. Бул деле эхинококк сыяктуу болгон оору, бирок айырмасы эхинококктон айырмасы эхинококкто мындай негизинен боордо болот дагы илакча сыяктуу болуп өссө. Ал эми альвеококкоздо мындай шишик сыяктуу болуп өсөт да. Шишик. Ошон үчүн бул эхинококка караганда бир топ оорураак операция. Аны алдын алуу жолдору менен муну сагынасы айтканга болот бул ооруну. Биз хирургдар жөн эле баягы ооруп калган кишини операция жасап айыктырып атпайбызбы? Алдын алуу жолдору бизден тышкары дагы жанагы ветеринардык кызмат, жана санитардык кызмат ушулар менен эмеш керек. Чебер хирург ооруканада дарыгерлик кесипти гана аркалабастан, устат окутуучу, ал тажрыйбасы менен бөлүшүп, далай студенттерди окутуп келет. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында жалпы хирургия кафедрасынын башчысы, профессор. Хирургиянын негизги закондорун үйрөтүп, ар кандай ситуациялардан кандай ыкмаларда колдонуш керек, ошолорду үйрөтүп алат. Теория менен практика обязательно аралаштырыш керек, себеби деген ар бир оорулуу бейтапты көргөндө аны только практикалыкта жасаганга болбойт, себеби анын теориясында билиш үчүн ошо больнойду полностью караш керек. Теория менен практика дайыма бир жүрүшөт. Ошону больной менен кандай диагноз коюш керек, кандай кийин лечение кылыш керек, кандай айыктырыш керек, ошол ыкмаларды бизге үйрөтөт. Ал эми медициналык окуу жайын бүтүрүп, алдында дайым шакирт болом деп жүргөн жаш дарыгерлер да көп. Алар өзгөчө Акылбек Мусаевдин чеберчилигин, тажрыйбалуулугун, адамдык бийик сапаттарын белгилешет. Устат катары абдан көп нерсе алдык.
Акылбек Наячтан биринчи кезекте биз хирург болгондуктан биздин мындай жарым жашообуздун көпчүлүгү жарым жашообуз сөзсүз операционный бөлүмүндө өтөт. Албетте ал жакта абдан кыйынчылыктар көп болот. Көптөгөн ситуациялар дагы кездешет. Ошол учурда Акылбек Нач түздөн түз бул кишисиз операция жолуна чыгып кетишке бизге аябай жакшы жардамдарын берет. Негизи мындан сырткары өзүнүн адамгерчилик сапаттары абдан жакшы, бизди жаш муун катары абдан жакшы колдоо көрсөтөт. Баягы жетекчи туура бирок биз менен тамашалашканды дагы билет, жакшы маанайды да көтөргөндү билет. Ошол убакта дагы иштин жүрүшүнү туура калыбына салганды дагы билет. Операцияларды ийгиликтүү жасагандыгы жана оорулууларга өзгөчө көңүл бургандыгы, тажрыйбалуулугу менен айырмаланган профессор кандидаттыгын Россиядан жактап келген. 2000-жылы докторлук диссертациясын коргогон. Ал ийгиликтүү ишинин натыйжасында көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарга арзыган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алган. Чебер хирургтун тилегени эле калктын саламаттыгы жана аларды дарылоодо биздин медицинадагы жаңы жабдууларга ээ болсо, заманбап дарылоого өтсөк. Клара Кудайбергенова, Азиз Абдылдаев, Сары Өзөн телерадио компаниясы.